Жазайы жамғыр басылбай, жаралы жүрек жазылбай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына мен ойноп жаткан гитара, ал эми бул жерде музыкалык аспаптардын бир топ түрү бар экен. Азыр биз менен бирге болуңуздар, бардыгын катар менен көрсөтүп беребиз. Музыка жаатында алган билимин улантпай калган менен Гайвулла Алоев музыкадан таптакыр кол үзгөн эмес. Көдөөндөгү талант, жан дүйнөдөгү обондор, кыялдар кандай аспап болбосун каарманыбызды өзүнө тартчу. Мындан улам үйүнөн да эч качан музыкалык аспап үзүлбөчү экен. Бул хобби деп коет го, бул калбай турган нерсе экен да. Башка нерсе менен алек болсоң дагы бул нерсени сөзсүз өзүң алып жүрөт экенсиң. Ошол себептен кайсы жака барбайын, барганымда кайра эле ушул инструменттерди сатып алып, ушуга көңүл бурулуп калат экен да. Ошентип отуруп, үйдө сатып аттым баштап, үйдөн анан баягы алуучулар көп болгондон кийин, анан бул жерден магазин ачып, ушул жерден мына азыр буйруса 2 жылдан ашып калды, ошол жерде соода кылып жатабыз. Азыркы тапта шаардагы эң ишенимдүү, сапаттуу музыкалык аспаптардын бардык түрүн Гайвулла аганын дүкөнүнөн табууга болот. Иштеп баштаганына аз гана убакыт болгонуна карабай, атайын издеп келген кардарлардын аягы үзүлбөйт. Музыканттарга керектүү бардык нерсе бар деп койсок болот. Мисалы неден баштап берсем, мына бул колонкалар, мисалы үчүн музыканттарга керектүү ресторандарга коюлган колонкалар. Колонканын өтө эле түрү көп. Мун азыркы заманда чеги жок деп койсок да болот да. Азыр бул колонкалар активный, пассивный деп бөлүнүп кетет. Анан ар мамлекеттен чыккан колонкалар деп койсок болот. Азыр бизде бунун түрлөрү көп. Германский колонкалар бар. Буякта китайский деле бардын арасында. Бул инструмент барыңарга таанылуу саксофон. Бул саксофон деле бир 4 бөлүккө бөлүнөт: сопрано, альт, тенор, баритон болуп. Бул азыр бул французский селмер деген саксофон, альт деп аталат. Так, бул жерде азыр бизде аккордеон биздин эң кыргыздардын эң азыркы заманда сүйүп ойногон инструменти бул аккордеон бизде. Аккордеон деле кандай десем бир 3 бөлүккө бөлүнөт: 3/4, 7/8, 4/4 деп көлөмүнө жараша кичинекей, орто, чоң болуп. Бул немистердин баары бул жерде турган немецкий аккордеондор. Бул аккордеондордагы, мисалы үчүн, мына вольтмейстер болсо, мында классыга карап бөлүнөт. Омега, мына вольтмейстер болгону менен мунун классы да стелла, бул кардал деп, мисалы, капричо деп бөлүнөт, ушундай. Так, бул инструмент барабан, установка деп коет. Бул инструменттерди баардыгыңар билесиңер. Гитаралар болсо дагы ушу бул электрический бас гитара, Fender, бул электрогитара, соло гитара деп коет. Булар акустический гитаралар. Кардарга түшүндүрүп берүү үчүн бул жердеги музыкалык аспаптардын баарын ойноп, көргөзүп бергенден эринбейт. Анткени ар бир сатып алуучу өзү алып жаткан буюм тууралуу кенен маалыматка ээ болуусу керек дейт. Свет боюнча айтсам, бул свет бул ресторандарга гана коюлат. Мында түрлөрү өтө көп. Мыналарды, мисалы үчүн, эң акыркы модельдери мына 3 в 1 деп разный мындай светтерди бул чыгарат. Бим голова деп коет буларды. Ушундай светтер азыр акыркы заманбап ушулар. Так. Колонка боюнча айтып бердим. Саксофон, духовой инструмент боюнча ушу саксофондор түрлөрү, жана мен айткан тенор, альт, бул флейта, бул кларнет. Бул дагы эле ошо биздин гитаралар, классика гитарасы и акустика. Бул мандолин, баарыңар билесиңер. Мына инструмент болсо гавайский, бул укулеле, гитара укулеле деп коет. 6 Бул айырмасы бар мисалы. Бул айырмасы ошол размеринен
Ана мунун үнү башка чыгат, ойнолгонун күйлөнгөнү башкача болот. Так, мына инструмент боюнча болсо бул домра. Домра бул кыргызский народный инструменттер колдонот, 4 кылы бар. 4 кыл ойнолот. Мунусу болсо русский народный да болот. Ушундай эле, бирок мунун 3 кылды. Айырмасы кылдардан айырма. Гитара, комуз, аккордеон, домбра, электропианино, колонка, жарык берүүчү аппараттын түрлөрү Айтор музыка жаатында эмне издесеңиз бул жерден табасыз. Ал эми жок нерсени буйртма менен алдырып берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Төлөгөн Мамыров аккордеондон сырткары бир нече музыкалык аспаптарда кол ойнотот. Андыктан бул дүкөндүн эң активдүү кардарларынын бири экен. Негизинен ошол шаардагы дүкөндөрдөн мага жаккан дүкөндөрдүн бири болот. Эң жакшысы десем да болот. Мындай алар алуучу катары ошол жерден кардар катары аспаптардын эң сапаттуусу ушул жерде. Канааттандырарлык, талапка жооп бере турган аспаптар. Ошол үчүн ушул жердин жанагы дайымкы эмне десем сатып алуучусу болом. Музыка адамдын жан дүйнөсүн козгоп, жүрөгүн жумшартып, өзүнчө бир сыйкырдуу дүйнөгө, кыялдарга жетелейт. Ал кандай тилде, кайсыл жерде, кандай кырдаалда жаңырбасын, мейли анын маанисине түшүнбөсөк да, үндүн кооздугу жаңырган жерде музыканы берилип угабыз. Аны жаратууда, кооздоп ийнине жеткирүүдө ар бир аспаптын өз орду бар. Азирет Осмонов, Барпа Матраимов, Таң маанай программасы.